техника жаран ката сугаруу. Аравандын Гүлбаар айылынын тургуну Ашым Мырзаев көп жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Үлүш жеринде багы да бар. Бирок акыркы жылдары суу таңкыстыгынан улам түшүмү азайган. Андыктан келерки жазда тамчылатып сугарууга өтсөм деп бүгүнкү семинардан маалымат алууга келген. 70 соттей кайрак жерлерибиз бар да. Ошону азыр тамчылатып сугаруу немелерди бир сыйра көрүп чыктык. Ушул неме бизге жагып атат азыр ушул. Себеби азыр суу маселеси баарыбызда эле сал орчундуу болуп атат да. Ошон үчүн бизге ушул метод жагып калды. Ошол жерлерге биз мына эрте башар алма көчөттөрдү эгип, арасына дагы мынашындай култуналарды эксе деле болот экен деп азыр көрдүм да. Ошол алма катарлардын ичине биз мына 5 метрден аралыкта эгебиз да. Шабдолларды эксе болот экен. Таптаза коебуз. Семинарда тамчылатып сугарууга өткөн дыйкандын мисалы көрсөтүлдү. Өткөн жылы мындай сугарууга өткөн Медербек Мелибаев 30 сотук жерине кулпунай тигип, ойдогудай киреше тапкан. Быйыл жерин дагы 40 сотукка кеңейтип, аны да тамчылатып сугарууга өткөрдү. Изилде отурушу кулпунай жаатында кызыгып, ошол көчөттөрүн алдык, сатып алып келип, анан ошол жерге эгип, ошол капельное орошение менен 2022 жылы күздө отургуздук. 2023 быйыл жазда мөмөсүн саттык. Кудайга шүгүр жакшы болду. Мунун көптөгөн пайдасы бар экен. Суу эч кандай эмеге чачырабай, керектүү жерге барат экен да. Анан суу коюш да оңой. Кетме менен ар бир агарыктарга агызып отурбайсың. Ошол немелерин ачасың, крайникти ачсаң эле өздөрү агып, тамчылап, ошентип сугара бересиң. Айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү дыйкандар менен багбандар бул системага активдүү өтө башташкандыгын айтышты. Маалым болгондой, учурда ага кеткен шаймандар жетиштүү. Ал эми ага керектелүүчү чыгымды лизинг аркылуу Айыл банкынан алышса болот. Бул боюнча азыр кредит боюнча лизинг жолу абдан жакшы абал жолго коюлду. Сер Айыл банк аркылуу, РСК банк аркылуу мурда 30% эле, азыр 10% менен лизинг шарттары менен ошол жабдуулардын баарын алып, ушу дыйкандарга жеткизип бере алабыз. Азыр 10% алгач төлөм төлөп, 7 жыл, 10 жылга чейинки убакыт мөөнөттөрдө ошолорду төлөп алып иштете беришет. Тамчылатып сугарууда суу бир топ үнөмдөлүп, ар бир тамыр өзүнчө сугарылат. Бул ыкма өз алдынча иштеп, убакытты да үнөмдөйт. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.